Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizler menen Murşidül Hayran ila marifet ahval insan kitabını okup жатабыз. Muhammed Kadri Başa el-Hanafi'nin kitabı. Bu kitap fil muameleti şer'iyye ala mezhebil İmam-ül Azam Abi Hanifete en-Nu'man. Abu Hanife rahmatullah aleyhinin mazhabı boyunca soda satıq kitabı. Өткен сабағыбызда сіздер менен байлық жөнінде өткенбіз. Байлық деп эмнени айтабыз? Әл-мәл. Байлық әл-мәл. Ма юмкину иддихаруху ли вақтил хажа. Мұқтаж болған убақытқа чейін сақтоо мүмкін болған нерсе байлық. Мал-мүлк деп атадық. Демек, бұл байлықтың анықтамасы болды. Бұл жерде, демек, мәл деген адамдың табиеті тартқан нерсе. Ошоға ие болуға умтулган нерсенин баары байлык болудағы. Мәл дегенде байлык деп биз адалга дагы арамга дагы айта бердик. Бирок дагы мутакаввам деген нерсе болгон. Мутакаввам деген баалуу деп эсептелген. Байлык болот экен, баасы болбой, баасыз болуп калышы мүмкүн. Мисалы, арак, чочко сыяктуу динде. Ал эми соода жүрүш үчүн, байлык болуш үчүн ал баалуу болуш керек экен, жана байлык болуш керек экен. Бул нерселерди түшүндүргөнбүз иншалла. Баалуу деп эсептелиш үчүн сөзсүз шариятта адал болуш керек жана адамдар кызыккан нерсе болуш керек болду. Ошондой эле сиздер менен иддихаруху ли вақтил хажа, муктаж болгон убакытка чейин сактоо мүмкүн болгон нерсе байлык деп аталат дедик. Демек, сакташ же кармаш же бир жерге коюп коюш мүмкүн эмес болгон нерселер байлык болуп эсептелбейт. Аларга биз пайданы киргиздик. Мисалы, пайда бул пайда көрүү бир нерседен, бул байлык деп эсептелбейт. Бирок пайда көргөн үчүн акча төлөнүп, пайда көргөн үчүн соодалар жүрүп атпайбы десеңиздер, пайда ошол келишим аркылуу гана баалуу болуп туруп, ага баасы түшөт, болбосо пайданы байлык деп атабайбыз. Демек, сактоого мүмкүн болгон нерсе деп ушул пайда жөнүндө кылтабыз. Пайда бул байлык болуп эсептелбейт экен. Качан келишим түзүлмөйүнчө пайда көрүү үчүн. Ошондой эле байлык болуп эсептелбеген бул укуктар болду. Укуктардын түрлөрүн айттык. Мисалы, шуфа укугу, мисалы, кошуна акысын айтканбыз. Булардын баары байлык деп эсептелген эмес. Эми сиздер менен бүгүн ошол байлык эмнеси менен, байлыктар эмнеси менен айырмаланат жана кандай түрлөрү бар, ошолорду өтөбүз иншалла. Эми вал малияту тахталифу би ихтилафил джинси ван науи вас сифати вал кадар. Байлык өзүнүн атпайына жараша, жинсине жараша, жана түрүнө жараша, сыпатына жараша, көлөмүнө жараша ар түрдүү болот. Чоң нерсе болсо, мисалы, кымбат болушу мүмкүн, аз болсо арзан болушу мүмкүн. Бул төрт нерсе болду. Биринчиси атпайына жараша, мисалы, буудай десе, буудай бул байлык. Анын түрүнө жараша, жана сыпатына жараша, анан көлөмүнө жараша. Ошондой эле кийинки дагы алтынчысы бул ли'иззатил вужуд, сейрек кездешкендигине дагы жараша баасы ар түрдүү болот экен. Жана ва касратул вужуд, көп кездешкендигине жараша баасы көп болот же аз болот. Эң акыркысы жетинчиси орунга жараша. Бул орун, мисалы, алыстан келсе бир нерсе, анын жол акысына дагы, транспортировкага дагы акча кеткендиги үчүн бул дагы кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Айтор, биздин бүгүнкү темабыз байлык, мал-мүлктүн баалуулугу же мал-мүлктүн түрлөрүн өтүп атабыз. Ушул азыркы айткан категорияларга жараша анын баалуулугу өсөт же азаят экен. Биринчиден, мәлүл айын, ал эми заттын баалуулугу андан көргөн пайдага жараша болот. Андан көргөн пайдага жараша, кыйматына жараша болот. Мисалы, кээ бир нерселер бар, өтө пайдалуу. Кичинекей эле нерсе өтө пайдалуу, ошол пайдасы чоң болгон үчүн анын баасы көбүрөөк болушу мүмкүн. Мисалы, өтө зарыл болгон нерселер бар, анан кереги жок эле кийинки кезектеги керектелүүчү нерселер бар. Булардын баары ошол өздөрүнүн пайдасына жараша баалуулугу болот. Андан кийин ва малиятул фулус, акчанын баалуулугу. Акчанын баалуулугу анын бир раваж вел касат, анын
кеңири таралышы боюнча, кеңири колдонулушу боюнча жана колдонбошу боюнча дагы ар түрдүү болот. Мисалы биздин өлкөлөрдө мисалы чет өлкөлүк рупий же динар же мисалы Австралиянын доллары ошолар көп колдонбогондуктан бизде ал арзан болушу мүмкүн, а өздөрүнө кымбат болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу булардын баары негизи акчанын баалуулугу айланышына жараша. Баардык жерде эле алмаштырышыңыз мүмкүн болсо, баардык жерде эле ошол акча менен ар нерсе сатып алышыңызга мүмкүнчүлүк болсо, анда ал акчанын түрү кымбатыраак болот. Мисалы доллар сыяктуу же евро сыяктуу. Демек ушундай байлыктын дагы түрлөрү акчага тиешелүү болгондо ушундай айырмаланат экен. Анан дагы бир айта турган нерсе, ушул акча маселесинде эскиси, жаңысы же тыйыны, кагазы болуп айырмаланбайт. Мисалы акча маселесинде сомду сомго алмаштырсаңыз, 1000 сомуңуз болсо, ошону майдалап берип атса, мен майдалап бергендигим үчүн 1100 сом аламын десеңиз туура эмес болот. Анткени сомго сомду сатсаңыз, бул жерде риба болуп калат. Ошондой эле мисалы бир мүшөк буудайды жакшы сапаттагы, жаман сапаттагы бир мүшөк буудайга алмаштырса, 2 мүшөк буудайга алмаштырсаңыз дагы риба болуп калат. Демек, бир жыныстагы, бир атпайдагы нерсени башка бир ошондой нерсеге алмаштырып атсаңыз, бул жерде сапаты каралбай эле, бул жерде көлөмү каралып калат. Эгер экөө тең бир жинстен болсо, атпайдан болсо, мисалы буудайга буудай алмаштырып атсаңыз, 1 тонна темирге 1 тонна темирди алмаштырып атсаңыз, 1 тонна курмага 2 тонна курмага алмаштырып атсаңыз, бунда сапатына каралбай, ошол заттын өзүнө каралат. Мисалы өзгөн күрүчүн 1 килограмм, 2 килограммдык баткен күрүчкө алмаштырып атсаңыз, анда ашыкчасы бул жерде риба болуп калат, сүткорлук болуп калат. Ошон үчүн сапатына, түрүнө карабай, эгер атпай бир болсо, анда башма-баш алмашыш керек. Бул жерде мен азыр ошол риба жөнүндө айтып кеттим, анткени көбү байлык деп туруп, анан ошол бул бир жынстагы нерсе го, бир атпайдагы нерсе го, менин күрүчүм бул деле күрүч, тиги деле күрүч болгону, сапаты азыраак болгондугу үчүн, сапаты начарраак болгон үчүн бул экинчи күрүчтөн көбүрөөк алып атам, ал эми жакшы сапаттагыны мен азыраак берип атам, бул жерде эмнеге болбосун деши мүмкүн. Жок, бул жерде биз эгер бир атпайдагы нерсени бири-бирине алмаштырып атса, анда эки нерсени карайбыз. Биринчи, бир атпайда болсо, анда экинчиси сөзсүз булардын көлөмү бирдей болуш керек, килограммы бирдей болуш керек. Андан башка нерселерге, мисалы буудайга сиз темирди алмаштырасызбы, сомго долларды алмаштырасызбы, айырмасы жок, ар түрдүү айлана берсе, кете берсе болот. Анан эң негизги нерсе бул жерде байлык маселесинде. Бул жанагы анын баалуулугун билүү, анан бир жынста болсо сапатына карабайбыз дедик, мейли. Уаммал малиятул мустахража минал ард. Биринчи түрү биз ошол бир затты айттык, зат өзүнүн пайдасына жараша баасы болот экен, экинчиси акча болду, акчалардын баалуулуктары, үчүнчүсү жерден чыгарылган байлыктар. Жерден чыгарылган нерселерди 3 ат менен аташат шариятта. Биринчиси буну канз деп коет. Канз деген эмне? Мурунку адамдар жерге көмүп койгон, кийин табылган бул байлыктар. Алтын, күмүш болушу мүмкүн, чегилген, мисалы, чегилген тыйындар болушу мүмкүн. Бул нерселерди кийин адамдар таап алса, анда ал канз деп аталат. Андан кийин маадин деп коет. Маадин же маадин бул казылып алуучу нерселер. Мисалы, алтын, күмүш, таш, же жанагы темир, булардын баары казылып алынуучу нерселер. Булар дагы байлыктар албетте. Анан үчүнчүсү риказ. Риказ деп негизги казып алынган нерсенин баарын айтабыз. Ошондо жерден казып алынган байлык болгон нерселер бул 3 түрдүү болот. Биринчиси жерден казып алынат, анан ээритсең ээрийт, анан формага түшөт. Мисалы, алтын, күмүш сыяктуу нерселер, алтын, күмүш, жез, темир, булар байлык болуп эсептелет. Болгону ким эгер ушундай кылып чыгарса, жерден өндүрсө, анда ошол чыгарылган байлыгынын 5тен 1 бул зекетке берилиш керек болот.
Экинчи түрү катуу нерсе ээрибейт, бирок катуу бойдон кала берет. Мисалы гипс болушу мүмкүн, накиташ болушу мүмкүн, көмүр болушу мүмкүн, же мишяк болушу мүмкүн. Булардын баары дагы жанагы баалуу деп эсептелет, соода жүрөт буларга. Ошондой эле үчүнчүсү катуу эмес, суюктук, бирок бир формага келбейт, катыбайт. Катыбай турган суюктук, мисалы аккан суулар же нефть болушу мүмкүн, зибак деп коет. Бул жанагы ла иляха ва Мухаммад Расулулла. Нефть, суу, анан жидкий металл. Булардын баары жерден казылып алынган үчүн байлык деп эсептелет. Эми ушул эки акыркы түрүнөн катуу, бирок эрибей турган, же суюк, анан формага түшпөй турган, катыбай турган нерселерден зекет берилеби, берилбейби? Мурунку алымдар берилбейт деп келген. Бирок азыр эң кымбат нерселер ушул нерселер болуп калат. Мисалы нефть болуп атат. Эгер адамдар ошого ээ чыгууга умтулган нерсе болсо, анда ал байлык болуп эсептелет дагы. Мындай нерседен азыр зекет берилиш керек болуп калат. Ошондой эле чыгарылган көмүрдөн, мисалы мрамор таштардан, булардын баарынан зекет берилет, эгер ал байлык болуп эсептелип калса. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисин айткан: "Ва фир-рикази аль-хумус", жерден казылган нерселерден 5тен 1 берилет деген зекетке. Байлык деп биз жанагы жерден казып алынган нерселерди, анан акчаларды, пайдаланган буюмдарды айттык. Эми карыз, адамдын мойнундагы милдет болгон карыз. Бул байлыкпы, байлык эмеспи? Бул байлык эмес. Байлык эмес дегенде сиз аны сактай алган жоксуз да. Ал бирөөнүн мойнундагы милдет эле болуп жатат. Демек, качан ошол байлык деп эсептелип калат, качан колго алганыңызда. Ошондуктан, мисалы сиз бирөөгө карыз берген болсоңуз, 10 000 сом. Анан зекет чыгарайын деп атасыз, сиздин колуңузда азыр ал карыз жок, бирок башка бирөөгө бергенсиз. Аны ушул мен баймын, менин счетумда азыр мен бирөөгө 10 000 сом бергем, ошол акча меники деп туруп, ошон үчүн зекет чыгарыш керекпи, керек эмеспи деген маселе бар. Бул жерде карызга берилген байлык, бул байлык болуп эсептелбей калат, качан колго кайра тиймейинче. Ошон үчүн карыз эгер кетип калса, анда ага берилбей турат, ал эми колго тийгенден кийин ошо канча жыл өтсө ошону берет. Демек бул жерде карыз өзү байлык деп эсептелбей жатат. Ва ма дейну фахуа лайса бималин дейт. Ва иннама таттимул малияту фихи инда таъйинихи бил qabd, фала ясиру нисабу зака фихи ма лам таthbut фихи сифатул малия. Ошондуктан колго алмайынча ага байлык өкүмү берилбейт дагы, бирөөндөгү болгон карыз. Анан карызды кайтарганда ал, сиз колуңузга алганда ал сиздин байлыгыңыз болуп эсептелет, анан зекет ошондон кийин берилет. Эгер нисапка жетсе да, албетте. Эми жалпысынан эле карыздардын кандай түрлөрү бар? Карыздардын сумма дуюну аля саласати маратиб, Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин пикири боюнча карыздар 3 түрдүү болот. Биринчиси дейнун кавийюн деп коет, бекем карыз. Бул бекем карыз, сиз бир нерсени саттыңыз, ошонун акчасы сатып алган адамга карыз болуп жүктөлдү. Ошол эң күчтүү карыз. Бул жерде ошо соодада болот. Экинчиси дейнун васатун, орточо карыз деп. Эмне айтабыз? Орточо карыз деп зекет берилбей турган нерсе карыз болсо. Мисалы эски кийимдер же өзүңүздүн мээнет акыңыз, кылдыңыз, анан сизге акча бериш керек. Ал киши сизге карыз болуп калды. Ушулар орто карыз деп аталат. Анан дейнун даифун, анан алсыз карыз деп үчүнчү түрү. Бул эмне десе, хуама якуну бадаlan амма лейса бималин. Байлык болуп эсептелбеген нерсенин ордун баскан нерсе, бул алсыз карыз болду. Бул кайсы? Мисалы калың берилсе, калың же хулу деп коет. Хулу деген эгер талагын аял киши өзүм сатып алам дей турган болсо, анан ошо мынча сом берем деп өзү милдеттендирип алса, анан асулх ан дамил
амт, эгер бирөө Кудай сактасын бирөөнү атайлап өлтүргөн болсо, анан анын жазасы мисалы туугандарына кунун төлөп бериш керек. Ошо кунга келе турган байлык болсо, булардын баары карыз болуп турган болсо, бул алсыз карыздарга кирет. Башкача айтканда, булар үчүн зекет берилбейт деп атат. Эмнеге буларды үчкө бөлүп койдук? Анткени Абу Ханифанын пикири боюнча бул үчкө бөлүндү. Ал эми имам Абу Юсуф менен имам Мухаммаддын боюнча зекеттин, карыздын баардык түрлөрү бирдей эле. Анан ад-дуюну куллуха саваун ла таджибу закат фиха кабл кабд. Баары бирдей эле дагы колго алмайынча зекети берилбейт деп жатат да. Ошондо мисалы бирөөнүн кунун алыш керек болсо, анан зекетин чыгартканда кунун төлөй элек ал. Ошо кунну төлөйт, ошонун зекетин чыгарасыңбы, чыгарбайсыңбы дегенде, Абу Ханифа, Абу Юсуф менен имам Мухаммаддын пикири боюнча кайсы гана карыз болбосун колго алынмайынча зекет берилбей турган болду. Ал эми Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин пикири боюнча жана сатылган нерседен зекет бериле турган болуп калды, ал дагы колго алгандан кийин. Бул жерде экөөнүн айырмасы эмне? Экөөнүн айырмасы, эгер бир канча жыл өтүп кетсе, анда күчтүү карыз болсо, анда ошол жылдарга дагы төлөйт. Ал эми берки орточо жана алсыз карыздар болсо, ошол жылдарга төлөбөйт. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин пикири боюнча. Биз сиздер менен соода саттыкты баштадык иншалла. Соода саттыкта байлык деген сөздү айтып атабыз. Байлык деген эмне десе, байлык деген бул муктаж болгон убакытка чейин сактоо мүмкүн болгон нерсе байлык болуп эсептелди. Ушулардын баары байлык болду. Карыз байлык болгон жок, пайда көрүү байлык болгон жок, укук байлык болгон жок, зат анан кармоого мүмкүн болгон, сактоого мүмкүн болгон нерсе байлык болуп эсептелди. Эми эки түргө бөлүндү байлык. Бул биринчиси ал-аккар, бул кыймылсыз мүлк, экинчиси ал-манкул, бул кыймылдуу мүлк. Кыймылсыз мүлк. Кыймылсыз мүлк деп эмнени айтабыз? Кыймылсыз мүлк деп маддату ал-аккару куллу ма лаху аслун сабитун ла юмкину нақлуху ва тахвилуху. Өзүнүн бекем орду бар, өзгөрбөй турган, аны өзгөртүп жиберүүгө же башка жакка көчүрүп кетүүгө мүмкүн болбогон нерсени кыймылсыз мүлк деп атап жатабыз. Жана бул нерсенин чектерин жана тараптарын билүү мүмкүн болуш керек болот. Жана кыймылсыз мүлктө бизде ошондо Ханафи мазхабында эски китептерде жердин өзүнө эле айтылды дагы, жердин өзү баягы жоголуп кетүү коркунучу болбогондуктан, дайыма эле жер ошол ордунда тургандыктан, бул кыймылсыз мүлк деп ошол нерселерди атайт. Ал эми кыймылдуу мүлк деп эмнени атайбыз? Кыймылдуу мүлк деп маддату ас-салиса ал-манкулу ютлaqu ala kulli малин юмкину нақлуху ва тахвилуху. Бул бардык көчүрүү жана өзгөртүү мүмкүн болгон нерселер кыймылдуу мүлк болду. Ва фаяшмалул уруда, бул товарларды өзүнө камтыйт, вал хайванат, мал жандыкты өзүнө камтыйт, вал макилат, тартылчу, таразага тартылчу, вал маузунат, жанагы мүшөккө салынуучу, капка салынуучу, таразага тартылуучу нерселерди, вал захаб, вал фидда, жана алтын, күмүштөр, булардын баарыны ушул кыймылсыз мүлк деп атайбыз, кыймылдуу мүлк деп атайбыз. Фаяшмалул бинаа вал гираса ал каимейни фи арди мамлукатин ау мауқуфатин. Ошондой эле биздин эски Ханафи мазхабындагы китептерде курулган имарат, анан эгилген, тигилген короодогу бак-дарак, эгер бирөөнүн мүлкүндө болобу, жеке мүлктө болобу, же вакыфта болобу айырмасы жок, бул кыймылдуу мүлккө кирет. Ушул жерде анан бир аз маселе бар. Биз азыр баарыбыз кыймылсыз мүлк десе үйдү эле түшүнөбүз, имаратты эле түшүнөбүз. Бирок имараттын өзү Ханафи мазхабынын мурунку китептеринде кыймылдуу мүлккө кирип калган. Бул темага кенен токтолобуз иншалла. Кайра биз азыр кыймылсыз мүлккө келели.
Al-Aqar, кыймылсыз мүлк деп эмнени айтат экенбиз? Kullu ma lahu aslun sabitun la yumkinu naqluhu wa tahwiluhu. Өзүнүн негизи бар, аны көчүрүүгө жана өзгөртүүгө мүмкүн болгон нерсенин баары бул кыймылсыз мүлк болду. Кыймылсыз мүлктө сөзсүз тараптар айтылыш керек. Мисалы, туурасы 10 метр, узуну 20 метр деген сыяктуу сөзсүз тараптар айтылыш керек. Анан эски китептерде ошол тарап кантип айтылат десе, кошунанын бул сенин жериң паланча кошунанын жерине чейин деп ошо кошунанын атын, атасынын атын, чоң атасын айтыш керек деп Абу Ханифа рахматуллаху алейхи айтат. Мурун ошондой жерлерди ушундай кылып кошуналар аркылуу паланчанын жерге чейин билип алыш экен. Эми бүгүнкү күндө бул нерселер оңой болуп калды. Бардык жерде чийилген карталар бар, сантиметрге чейин. Азыр ошол чийилген карталар эле, жанагы чектер эле кыймылсыз мүлктүн чегин билдирет. Кыймылсыз мүлктүн ичинде вакыф маселеси бар да. Вакыф деп адам өзүнүн жер тилкесин Алла үчүн түбөлүккө тапшыруусун вакыф деп атайбыз. Ал ошол түбөлүккө мусулмандардын пайдасына, кедейки багалдардын же ислам дининин пайдасына, коомчулуктун пайдасына иштеле берет жана андан тапкан сооп иншалла ошол вакыфты кылгандын ээсине ахиретте жетет деген ишеним менен мусулмандарда вакыф маселеси бар. Ошол вакыф маселеси Ханафи мазхабында кыймылсыз мүлк болушу керек болот. Болгону мисалы имам Мухаммад рахматуллаху алейхинин пикири боюнча кыймылдуу мүлк дагы вакыфка кирет. Вакыф деп эмнеге айттык? Анткени бул кыймылдуу мүлк жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерде мисалы бир жер берилсе, ошол жерге кирген жана жердин карамагындагы болгон баардык нерселер, ал бак дарактар, имараттар, ал жактагы жолдору, ошолордун баары жердики болуп эсептелген нерсенин баары ошо жерди ээрчип вакыфка кириши мүмкүн. Бул нерседе талаш жок. Бирок өзүнчө мисалы акчаны же бак даракты же Куран китепти, мусхафты же балта тешени атайын бул Алла үчүн бердим деп койсо, коомчулук колдонсун же кошуналарым колдонсун, ушул домдун жашагандар колдонсун деп берсе, ал вакыф болуп эсептелбейби десе, Абу Ханифа рахматуллаху алейхи да эсептелбейт. Бирок имам Мухаммад рахматуллаху алейхи да эсептелет, жана имам Абу Юсуф да эсептелет, жана фатва ушул экөөнүн сөзүнө берилет. Азыр дагы вакыф деп мисалы жалпы мусулмандар пайдалууга, пайда ала турган нерсе болсо, вакыфка жүрө берет иншалла. Демек, имарат, бина деп коебуз, имарат кыймылсыз мүлккө бизде кирбей калды. Бирок неге десе, лейсе лаху хакул бака аля давам, анткени дайыма боло бербейт, ал кийин ал бузулуп кетиши мүмкүн, ошон үчүн кыймылсыз болуп эсептелбейт деп айтышкан. Ал эми хакку таали, өйдө акысы, азыр бул жерде дагы көп маселелерди козгойбуз иншалла. Анткени биринчи кабаттагы жашаган адам болсо, ошол өзүнүн үстүн жерде жашайт биринчи кабатта. Анан үстүн экинчи этажды сатса болобойбу десе, ошо өйдө акы деп коет. Экинчи этажда жашоо акысы бул сатылат дагы, анан ал жерде жанагы түбөлүктүү акы болуп эсептелет. Демек, бул вакыфка койсо болот деген маселе бар. Айтор бул жерде мурунку аалымдар кыймылсыз мүлккө имаратты киргизген эмес, бирок кийинки аалымдар кыймылсыз мүлккө имаратты киргизген. Ошондой эле, мисалы, эгер имарат сатып алсаңыз же кыймылсыз мүлктү сатып алсаңыз, барып ошону көрүп колго алыш шарт эмес. Бизде ошол турса кайра сатыла берет. Анткени соодада мындай дагы маселе бар. Өзүң колуңа өткөрмөйүнчө, мүлкүңө өткөрмөйүнчө кайра сата албайсың. Наха бай'у ма лам якбат деген хадис бар да. Кабд кыла элекпи, аны сатканга тыюу салынат деген хадис бар. Ушул хадистер имаратка тиешеси жок, анткени имарат же кыймылсыз мүлк ордуна тургандыктан аны колго өткөрбөй эле документтерин сата берсең болот деген дагы маселелер ушул мисалдан чыгат. Ошондой эле, мисалы, биз кыймылсыз мүлккө тиешелүү болгон дагы маселелердин бири бул шуфа маселеси. Шуфа деп кошуна акысын айтабыз. Кошуна акысы.
Кошуна акысы эмнеге шариатта коюлган? Иннама ваджабат ли хауфи аза дахил ва дарарихи аля сабили давам. Кийин келген адамдын зиянынан зиян берүүсү жана узак мөөнөттө мисалы зиян берүү коркунучу болгондуктан кошуна акысы шариатта каралган. Ошондо кошунаңыз эгер үйүн сатып жатса бир баада, ошол баага сиз алууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда башка үчүнчү тарапка сатып жиберсе, сиз ошону талап кылып, ал үчүнчү тарапка саттырбай өзүңүз алып алууга шариатта укуктуусуз. Ошону кошуна акысы дейт. Бул бир шарт менен болот албетте. Ошол үчүнчү тарап бере турган акчаны сиз дагы бере алсаңыз албетте. Ал эми ал сизден кымбатыраак сатып алып атса, андай нерсе болбой калат. Ушул кошуна акысы кыймылсыз мүлккө эмнеге кирип калган деген суроо болуп жатат. Анткени үчүнчү тарап сизге зыян келтириши мүмкүн. Мисалы, сизге жакпаган адамдар болуп калышы мүмкүн. Ал адамдар менен сиз кошуна болгуңуз келбеши мүмкүн. Улуту башка же улут эмес, бул жерде дини башка болуп калышы мүмкүн, адеби башка болуп калышы мүмкүн, же өнөрү башка болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай нерседе шариатта жашаган жерде ыза көрбөш үчүн кошуна акысы коюлган. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Ошентип биз азыр иншалла бул 3 маселени өттүк. Бул жерде байлык деген эмне экенин өттүк. Муктаж болгон убакытка чейин сактоо мүмкүн болгон нерсени айттык. Анан байлык эки түрдүү болду. Кыймылдуу мүлк, кыймылсыз мүлк болду. Ал эми кыймылсыз мүлк деген өзүнүн негизи бар, көчүрүп кетүүгө мүмкүн эмес, өзгөртүүгө мүмкүн эмес болгон жер болду. Экинчиси кыймылдуу мүлк. Кыймылдуу мүлккө эмне кирет десек, кыймылдуу мүлккө баардык эле көчүрүш мүмкүн болгон, өзгөртүү мүмкүн болгон нерселер. Ошонун ичинде товарлар, жаныбарлар, килограммдап алынгандар, каптап алынгандар, алтын, күмүш, ошондой эле имарат, анан эгилген, тигилген бактарактар, жеке мүлктө болобу же вакыфта болобу, вакыф жеринде болобу, ушул нерселердин баары кыймылдуу мүлк болуп калды. Кийинки сабагыбызда сиздер менен иншалла акылар жөнүндө өтөбүз. Кандай адамда укуктар бар. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Кийинки сабакка чейин иншалла сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.